Assalamu alaikum tuğandarım, mınaki uşul 2 жылан кече күнү кабырдан чыкты. Кабырдан ушул кармалдык 2 жылан тең. Күрөк менен чапсак ташка тийген деп атат да, эч өлтүрө албай койдук мунуч. Ошону бакатка салып алдык. Абайлаңыздар туғандар. Кабырга барган сайын, күндөн сайын жакындап баратабыз Алланы. Эстейик Алланы, Аллага мактоо кылайлы, тооба кылайлы Аллага. 2 жылан. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı mominlar, urmatlı iman keltirgen musulman tuğandarım. Mına internet aydınında kebir meseleler, kebir nerseler öte tezlik mene jayılıp eldik musulmandık imanduların arasında oy pikirdi jaratat. Taxtolar, arkim arkanday kommentariler jazat. Ошондой bir элдин арасында bir суроо туудурган, bir кандайдыр bir күмөн шек жараткан, же кандайдыр bir ишеним жараткан окуяларга кээде өзүмдүн пикиримди, өзүмдүн билме жараша билгенимче ошол bir конуштум болсо дагы имам катары өзүмдүн айтарымды айтып келем. Кече жакындан бери bir баштыкта 2 жыландын видеосу тарап элдин арасында кеңири жайылып атат. Барыңыздар көрсөңүздөр керек, WhatsApp'tan жана башка соц тармактардан сиздерге келсе керек. 2 жылан сатылат, анан бир кабырдан чыкты, таш менен урсак өлбөй койду, роботко окшоп кыймылдайт экен деген сыяктуу. Ал жыланды мына сиз көрүп турган 2 көзүм менен мен андай жыланды көргөнмүн. Чүй жергесинде бир жерде медресеге катлабан казганда, ушу 1 метр, 1,5 метр мындай жердин астынан трактордун эмесине жанагы илешип чыккан. 5-6 болчу, чукур жерде жайгашкан. Ал жылан кадимки эле ошол чычкандардын, келемиштердин жана башка эмелердин ийнине кирип, ошондой жеген мындай жылмакай өтө башкача жылан негизи. Ошондуктан ал кабырга кирип алыптыр деп. Кабырга кириши мүмкүн, мүрзөгө кириши мүмкүн. Мүрзөгө деген чычкандар, келемиштер, курт кумурскалар бар эле кириши мүмкүн. Бул мына биздин ааламдагы, бизди курчап турган жан-жандыктар. Ал эми чыныгы кабырдагы жашоого, эсеп китепке, ал жердеги азапка, ал жерде бейиштин бакчаларынан бир бакча болуусуна, кабырдын кысуусуна баарына иман келтиребиз. Ал өз жайында бул дүйнөдөгү бир жан-жандыктарды Аллах Тааланын азабында айтылган жыландарга, чаяндарга салыштырганга болбойт. Ал биздин көзүбүздөн кайып нерсе. Ошондуктан бул нерсени көп таркатпаңыздар, жанага ишенбеңиздер. Аны кабырдан чыкса эмне үчүн сатат? Аны бирөө эмне үчүн сатып алыш керек ал жыланды? Көргөндөр, билгендер, мындай жыланды көрүп жүргөндөр айтып атат, бул кадимки эле жылан деп. Кандай болгон чакта дагы ал жылан биздин айлана чөйрөдө жашаган кадимки дүйнөнүн жыланы. Аллах Тааланын берген кабырдагы азабы жана рахаты, тирилүү, кайра жаралуу булар баары биздин көзүбүздөн кайып нерсе. Аллахка гана маалым. Ага албетте иман келтиребиз. Бирок кабырдан бир жылан чыкса, же бир чаян чыкса эле, ошол наркы ааламдагы жылан чаян дегенге болбойт. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.